келіп бата алып кетішті. Көрсеме ойындың баштала тұрған жеріндебіз. Кеттік алғашқы секундаларды қой бердік. Саламатсыздар ме кендештер, саламатсыздарбы көкбөрү сүйүүчүлөрү. НТ Спорт каналында Бишкек шаарынын 141 жылдыгына арналган Бишкек шаарынын мэринин кубогунун 3-чү орunu үчүн болгон беттеш башталды. Жана ушул Төшбулак менен Ак Жол командасы булар бири-бирине каршы келип атат. Кечээ күнү да ушул эки команда Төшбулак эки команда келечек жана ошондой эле четиндей командаларына утулуп калышкан. Ошонун жыйынтыгында бүгүн 3-чү орун үчүн ат салышып атат. Байге фонду албетте бир топ жакшы, чындыгында ушул биринчи орунга 350 миң сом каралган, экинчи орунга 200 миң, үчүнчү орунга 100 миң, ал эми төртүнчү орунга 50 миң. Демек, мына ушул Байге фонду менен биргеликте эң негизги бул статусту беттешти айтсак болот, анткени коло Байгенин тагдыры чечилет. Сары кийимчендер Төшбулак, ал эми көк кийимчендер булар Ак Жол командасы. Ошентип бул алгачкы тайм кимиси 3-чү орунда алат, сиздер менен чогуу аныктайбыз. Кызматыңыздарда болсо, мен Эркин Абдуллаев. Азырынча улак мына ортолук бөлүктө жана ошол замат чабуул башталды. Алгачкы упай үчүн аракет көрүлүп атат. Төшбулак командасынын оюнчусу 12-чи номердеги бул ушул Бакыт Жунушалиев. Бакыт Жунушалиевдин аракети азыр 500 ашкан эмес болсо, мына азыр ушул жерде карама-каршы тараптан өтүш керек эле. Өтө жакшы келе жатты эле, бирок ошол жерде коргоочу атаандаштын жолун тосуп бергенде албетте ийгилик жаралып, эсеп сандары ачылып кетмек. Азыр болсо кайрадан экинчи дем менен болгон чабуул ал жерде 300 ашпай калды. Төшбулак командасы ошентип атаандаштарын буга чейинки финалга чыгуу үчүн болгон беттеште ута алган жок. Андыктан Алтын Байге үчүн беттешүү мүмкүнчүлүгүнөн ажырап калышты. Албетте жакында мына 9 майда жеңиш күнүнө карата өтө чоң көкбөрү боюнча турнир орун алат. Андыктан күчтүү командалардын көпчүлүгү катышкан жок. Улуттук лиганын командалары, жогорку лиганын командалары катышкан жок. Эми биринчи лигадан деле көптөрү ошол 9 майга даярданып атышат. Бирок бул турнирге ошол Бишкек шаарынын мэринин кубогунун турнирине жалпысынан албетте 8 команда катышты. 8 команда бул финалдык бөлүккө чыкты. Дал ушул Ак Жол командасы алар 8ден 1 финалга чыгуу үчүн ошол тандоо туруна катышкан. Тандоо турунда алар ушул Ак Жол командасы өздөрү сыяктуу эле дагы бир Ак Жол деген команда менен беттешкен жана аларды 2-1 эсебинде утуп ушул 8ден 1 финалга чыккан болчу. 8ден 1 финалда андан ары мына ийгилик жаратып, чейрек финалда, жарым финалда ийгилик жаратты дагы. Ошентип олтуруп жыйынтыгында алар финалга чыгып келишти. Алгачкы жекеме-жеке орун алат. Биз болсо оюнчуларды сизге тааныштыруу төлө. Төшбулак командасында 1-чи номерде Мырзабек Амангелди уулу, минген аргымагы Момент, 2-чи номерде Айбек Айкенов, Спартактын мүчүрөт алуу, 3-чүдө Уланбек Асанбеков, минген аргымагы Тайтору, 4-чү номерде Марат Автандели уулу Барон, 5-чи Нурбол Маратов Байтерек, 6-чы Мирлан Рысалиев Каракуш, 7-чи Азирет Муратбек уулу Торнадо, ошондой эле Саянды мүчүргөн бул Арнур Жаныбеков, 9-чы номерде Абдумуса уулу, ал япончик менен, ошондой эле Расул Ажыгараев бул Лебедирди мүчүрөт. 11-чи катар санда Тынчтык Талантбек уулу минген аргымагы Бишкек, ал эми Бакыт Жунушалиев 12-чи номерде бул Төшбулактын чабуулчусу, ошол ал болсо демек Герташ менен. Ошол эле учурда Ак Жол командасы, Ак Жолдо 1-чи номерде
Сүйінбек Орозбаев ал Мустангты мініп жүреді. Ошондой эле Кенжекул Бейшеев ал минген аргымагы чагылган. 3-чү номерде Тойчей Коргонбаев Тору, 4-чү номерде Азамат Шабданбеков БТС, 5-чи Мурат Бейшебаев Спартак, Эрсултан Айдаркан уулу ал Золотой менен, Таалайбек Байсубек уулу Орукбаш менен, ошондой эле Баккелди Чолпонбаев ал Зайчикти мініп жүрөт. Марс Бакберди уулу Көкжар менен, ошондой эле Кенанбай Өмүралиев 10-чу номерде ал Көк деген аргымак менен, Акыл Сагынбеков болсо ал Ала Арча минген аргымагы. Ала Арчадагы өзү 11-чи номерде Бакыт Майрамбек уулу Самурай менен 12-чи катар санында. Ал учурда ошентип чабуулга Ак Жолдун оюнчусу жөнөдү. Алар ток көк кийимчендер, албетте ошол Ак Жол командасы ушундай тандабалуу оюндарынан баштап финалга жарым финалга чейин чыгып келип 3-чү орун үчүн ат салышканга мүмкүнчүлүк алган Ак Жол командасына чындыгында ыраазычылык билдирүүгө азыр болсо, ошентип эсеп саны ачылды жана алгачкы эсеп ошентип Ак Жол командасынын пайдасында. Буга чейин болсо тескерисинче Төш Булак чабуулга чыгып аткан, жыйынтыгында ийгиликтүү жүрүш Ак Жол командасына буйурду. Мурат Бейшебаев мына биринчи салымдын автору. 3-чү орун үчүн демек айыгышкан күрөшүп турган болду. Анткени Төш Булак чындыгында жөнөкөй команда эмес. Кечээ жарым финалда өзүнүн деңгээлин көрсөткөн болчу. Азыр Булак үчүн тартыш орун алып атат. Азирет Муратбек уулу Торнадо менен ат үстүндө атаандашынан улакты тартып бара жаткан учурда азыр сүрмөт топ аянттан сыртка чыгып кетет окшойт. Аттын башын бурганга жетишти азаматтар. Аянттан сыртка чыгып кетип, жекеме-жекени күтүп отурбастан ошентип аянтта калды. Сүрмө топуна катышуучулардын баары азыр ишенимдүү ушул жерде беттешти өткөрүп атат. Тайгазанга жакындаганы менен, бирок чабуулга чыкканга азырынча мүмкүнчүлүк жок. Бир топ күчтүү командалар деле чыкпай калды. Мына ушул жок дегенде 3-чү орун үчүн ат салышууга Көкжал командасы мисалы үчүн ушул жарым финалга чыга алган жок. Аларды бир топ күчтүү команда катары элестеттик эле. Азыр болсо мына ушул жерде эгерде жаңылбасам бул Мырзабек Амангелдиев болуш керек. Момент менен мына өзүнүн тайгазаны тараптан атаандаштын тайгазанын көздөй жөнөдү. Шамал менен жарышып бара жаткан Чавандес, бирок албетте тайгазанга бул ирет бара алган жок. Экинчи дем менен кайрадан аракет кылыш керек. Ортолук бөлүккө көздөй жөнөдү. Бул эми сол такымга улакты басып жүрөт, андыктан ат үстүнөн мына ушул жерде Азамат Шабданбеков БТС менен улакка жабышты. Арттан келип койбош керек, абайлаш керек. Жекеме-жеке болот го дейм. Анткени улак аянт жок, улак аянттан сыртка чыкпаптыр. Мына ушундай дээрлик аут абалы ишке ашып калат го деп жаткан учурда андай болгон жок. Өнөктөшүнө өткөрүп бериши керек. Анткени такымга жакшы такымга басканга деле жетишкен жок эле. Улак болсо аянттын сыртында калды. Албетте эмгек өтө жакшы, бирок анын жыйынтыгында албетте результат жасай алышкан жок. Кезектеги жеке-жеке ошентип Төш Булак тайгазанын жанындагы тегерек чийинде жеке-жеке орун алат. Астыда ортого ташталат. Ортодогу башкарабыз. Ак Жол командасынан Мурат Бейшебаев Спартак менен жеке-жекеге чыкканга даярданып турат. Азырынча дал ушул Бейшебаев алгачкы салымдын автору. Жок, жеке-жекеге башка оюнчу чыкты. Жеке-жекеге бул Эрсултан Айдаркан уулу. Программабыз бар. Минген аргымагы Золотой. Ушул Золотой азыр жакшы позицияны ээледи дагы. Жыйынтыгында Эрсултан Айдаркан уулу улактын сол такымга басып алды.
Бишкек шаарынын 141 жылдыгына карата ошентип Бишкек шаарынын мэринин кубогу орун алып атат. Эми бул көкпөр сүйүүчүлөр үчүн бир жакшы жыйынтык деп айтсак болот. Анткени жыл сайын ушул турнир өтүп тура турган болду. Буга чейин Ноорус майрамында, ошондой эле 9 май жеңиш күнүнө карата, андан сырткары президенттин кубогу эгемендик күнүнө карата өтүп келсе, эми ага кошумча ошентип ушул Бишкек шаарынын мэринин кубогу дагы кошулду. Өткөн жылы орун алган Бишкектин 140 жылдыгында ушул турнир, андан кийин демек мындан ары стабилдүү түрдө жыл сайын өткөрүп турушат. Ак жол чабуулда азыр. Ал эми Төшбулактын коргоочулары Тайгазанга жакындатпай жатат. Жана Тойче Коргонбаев дагы деле улак анын такымында. Азыр жөн эле өздөрүнүн Тайгазанын корголосунан ошол эле учурда атаандаштардан улакты жулуп алган болгон аракеттер көрүлдү дагы. Алып кетип калышы деле толук ыктымал. Себеби ат үстүндө улак тартыш болгон учурда сүрмө топтун ичинен такымга басылган улак деле чыгып кетиши толук ыктымал. Бирок азырынча эч кимге улакты өткөрүп бере элек. Талайбек Байсубек уулу Орокбаш менен ак жолдун оюнчусу ал Тойчөктүн жанынан пайда болгон жана улакты алып кеткен эмес. Улак жерде кимиси биринчи эңип кетет болду экен. Эгерде ак жол оюнчулары эңип кетсе, алар Тайгазанга жакын ийгилик жаратып кетиши ыктымал. Тескерисинче Төшбулак ала турган болсо, карама каршы тарапка жөнөш керек болот. Улактын салмагы жок эле дегенде 35 кило. Андыктан аны көтөрүп кетиш деле оңой эмес. Аутка чыгып, ай. Сонун алды эле, бирок ушул аттын башын бурганга жетишпей калды. Эмгек талаага кетти деп айтсак болот. Кезектеги жекеме-жеке орун алат. Кечээки оюндар чындыгында бир топ кызыктуу болду эле. Ошол кечээ атаандаштарын Келечек командасы 8-0 менен утуп финалга чыккан. Ал эми ошол эле учурда четинде алар айыгышкан күрөштө эсептин жүрүшүндө артта калып бара жатып, беттешин жүрүшүндө андан кийин гана абалды оңдоп кеткенге жетишкен. Азыр болсо жекеме-жекеден Уланбек Асанбеков Тайтор менен биринчи мүмкүнчүлүктө эле улакты жерден эңип кетти. Ал учурда мына жебедей сызып жөнөдү. Тайгазанды атаандашы тоскоолдук кылып атат. Улакты эрдин кашына алды. Мырзабек Амангелди уулу. Эки тараптан эки атаандаш жабышты. Айрыкча мына ушул оң жактан Азамат Шабданбековдун улакты бир тарабынан кармаган, албетте чабуулга чыкканга мүмкүнчүлүк бербей калды. Ансыз деле улак эрдин кашында болгондуктан атаандаштарга аны алдырып ийиши толук ыктымал. Дал ошондой азыр болсо улакты дал ушул Азамат Шабданбеков такымына басып жүрөт. Көкпөр болуп көрбөгөндө акыркы жылдарда жаңы деңгээлге чыкты деп айтсак болот. Буга чейин деле албетте күчтүү командалар көп болчу, бирок ушул ашып кетсе 3 команда байгелүү орундар үчүн ат салышса, азыркы учурда дагы деле албетте жогорку лигада болжол менен ошондой эле. Бирок ушул биринчи лигадагы командалар деңгээли жагынан дээрлик бирдей болуп, жок эле дегенде бир 7-8 команда чемпиондук үчүн ат салышат. Эң негизгиси бул мына ушул массалык түрү. Айтайын дегенибиз, мындай 2 же 3 команда күчтүү болуп, башкалары алсыз болбостон, мына ушул лидерлерден кийинки жана ортолук бөлүктө турган командалар ошолор жакшы сонун деңгээлде болсо, ошондо көкпөрү албетте өнүгөт. Бул командалардын санынын көбөйгөнүнө, чабандестердин, аргымактардын санынын көбөйгөнүнө шарт түзөт. Ушундай демек орто командалар жаңы деңгээлге чыкты деп айтсак болот акыркы 2 жылдын ичинде. Мына ушундай темп менен кете бере турган болсо, биз көкпөрүнү ишендүү дүйнөлүк деңгээлге алып чыксак болот. Азыр болсо Байсубек уулу Талайбек Азирет чабуулга чыкты. Азиретке мүмкүнчүлүк берип ана аягына чейин жетип барат болду экен. Кош такым менен салганга мүмкүнчүлүк болбой калды. Талайбек Байсубек уулу минген аты Орокбаш. Ак жол командасынын оюнчусу Талайбек Тайгазандын жанына
Жакын туруп алыштындагы кош такым менен ийгилик жаратуу мүмкүнчүлүк болуп, бир секунда эгерде мүмкүнчүлүк түзүлсө ошол замат ийгилик жаралып кетмек. Аттын башын буруп кайрадан жөнөдү эле. Ошол Таалайбек гана кайсыл жакта жүрөт ал улак менен? Жок. Азырынча мүмкүнчүлүк болбой жатат. Өтө активдүү коргонуу, ошого карабастан экинчи улакты салып кетөбү? Кана көтөр алган жок. Кайрадан да кош такымга аракет кылып атышат. Жок. Албетте. Оңой эмес. Себеби жөн гана турбастан ошол эки капталынан эки атаандаш сүрүп келип туруп, андан сырткары артынан бирөөсү улакка жабышканга аракет кылып атат. Эң кызыктуу учурлардын бири деп айтсак болот. Ушул Тайгазандын жанында кош такым менен улакты салып кетти. Ошентип Таалайбек Байсубек уулу экинчи салымды иш жүзүнө ашырды. Ага жардамга Кенжекул Бейшеев кирди. Жардамга келди ошол чагылган жана орок башты менен жүргөн Таалайбек менен Кенжекул экөөсү эсепти 2-0 жеткирди. Ак жол командасы үчүн 3-чү орун бул чындыгында жакшы көрсөткүч болуп эсептелет. Себеби тандабалуу оюндарына катышып, андан ийгилик жаратып келе жатып, эми 3-чү орунга чыгып бара жатышат. Азыр болсо мына Кенжекул Бейшеев буга чейинки экинчи салымда бир нече көзүрмө мурда эле ушул Таалайбекке жардам берген. Кенжекул жакшы эле аракет кылды. Бул жерде чабандестер өздөрү эле эмес, ошол эле учурда булардын минген аттары дагы көп бөлүгү өтө жакшы көнүктүр. Кадимкидей ушул аттар барып Тайгазандын жанына барып токтоп берип жаткан учуру. Бакыт Майрамбек уулу мына азыр улак менен. Бакыт ал самурайды минип жүрөт. Мына ушул аргымактарга дагы алардын кулк мүнөзүнө жараша, дымагына жараша аттар коюлат, ысымдар коюлат. Самурай деген албетте бул белгилүү ысым, эч нерседен кайра тартпаган, дымагы күчтүү жана ошол эле учурда өтө акылдуу аттар үчүн коюла турган ысым. Калсын ышкырыгы жаңырды. Улак бул жерде Тайгазандын түйүнө түшүп калган, ошондуктан. Ошондуктан калыс буюрду жекеме-жекеге. Дуалдын түйүнө түшүп калган учурда, Тайгазандын түйүнө жакын туруп калган учурда, азыр жаңы эреже боюнча калыс жекеме-жекеге буйрганга мүмкүнчүлүгү бар, укугу бар. Бул коопсуздук үчүн каралган иш деп айтсак болот. Коопсуздук үчүн ишке ашкан эреже. Ошол эгерде бурчта турган учурда кокус бирөө улакты алам деп атынан түшүп кете турган болсо, сүрмө топ албетте ал чабандести айрыкча мына аттар тепсепке чыгып ыктымал. Жекеме-жекеден азыр Акыл Сагынбеков ал арча менен көз ачып жумганча улакты эңип кетти. Азырынча өздөрүнүн жарым аянтына келди. Аттын башын бурган учурда болгону бир гана. Ошентип Төшбулактын бир гана чабандеси артта калган. Тайгазанды көздөй барган учурда ошол замат Төшбулак оюнчулары жолду тосуп чыкты. Төшбулак бул Сокулук районунун командасы. Кимдин эсинде болсун, ушул Сокулуктун мына тоого жакын жагында, албетте Борбор жагын эмес, ушул тоо жагында Төшбулак деген айыл бар. Мурдагы Белогорка, азыр Төшбулак. Ошол Төшбулак айылынан түптөлүп келген команда бул. Азыр ошол кызыл сары кийим менен беттештик көрүп атат. Азырынча алардын өлеки менен артта. Алгачкы минуталарда чабуулга көбүрөөк басым жасап, кооптуу абалдарды жаратып атты эле. Чабуулду ишке ашырганга бир жакын болуп аткан иш жүзүндө тескерисинче Ак жол командасы 2 ирет улакты салып кеткен. Азыр болсо тоскоолдук кылган эч ким жок эле.
Албетте ат ошол жерде ордунан кыймылдап жылып кетип, ошонун жыйынтыгында улак салынбай калды. Ал учурда биринчи 20 мүнөттүктү соңуна чыгардык. Эсеп 2-0 Ак Жол командасы алдыда. Азыр болсо бир нече мүнөттүк тыныгуу орун алат. Андан кийин сиздер менен экинчи таймда жолугабыз. Elirip turganı görünüyor da biraz esalı öyle kara oyunga çıkıştı. Ошентип экинчи bölümümüz daha başlandı. Экинчи bölümde beş bulaqtın balları ulaqta aldı. Bular hazır bir çamınıp başlap turgandağı gerbezi. Ak Jol'dun balları çavulda. Apаңдың көрдіне баратқанын қараңлаш. 8-ші орын қара чыққандай бартат, қандай дердан бартат, мықты баратат. Эми мүмкүнчүлүк. Да, урматтуу мекендештер, экинчи таймдагы алгачкы ийгиликтүү учур, бирок ийгиликтүү болбой калды албетте. Анткени керек учурда улакты тайгазанга таштаган мезгилде тайгазандын кырынан сыртка түшүп калды дагы. Ушинтип ийгилик бул рет Ак Жол командасына жылмайган жок. Экинчи тайм өтө кызыктуу башталды. Ак Жол командасы бүгүнкү беттеште ошентип көз көрүнө фаворитке айланып кетти. Жана азыр болсо Төш булак чабуулда. Төш булак бул рет ылдый кымараны көздөй жүрүшкө чыгат. Азыр болсо мына Төш булактын чабандеси Бакыт Жунушалиев ал Герташ менен жана Герташ азыр улак менен кошо сыртка чыгып кете турган болду. Дал ошондой аут абалы катталып калды. Төш булак ошол чейрек финалда алар Көкжал менен беттешкен. Көкжалды 5-1 утуп кетти. Ошол Төш булак командасы элестетип көрүңүздөр, гол көргөндөй ал жерде чоң артыкчылык Төш булакта пайда болгон. Эсеп 5-1 айланып кеткен. Көкжал ошентип жарым финалга чыгуу мүмкүнчүлүгүнөн ажырап калган болчу. Андан кийин Төш булак менен ошол Келечек командасы жарым финалда ойноду. Эсеп 8-0 айланган эле. Жигиттер байге фонду жалпы 700 000 сом. Келечек ошентип кечээки оюнда жакшы беттешти көрсөтө алган эмес. Ал эми Ак Жол командасы четинди менен ойноп аткан учурда алар алгач салым жагынан алдыга болуп чыккан эле, бирок жыйынтыгында 2-3 жеңишти Ак Жол командасы четиндиге алдырып ийип, ошонун жыйынтыгында алар финалга чыга албай калган. Азыр болсо жекеме-жекеден ишенимдүү Ак Жолдун оюнчусу Ерсултан Айдаркан уулу ийгилик жаратып кетти. Ерсултандын улакты такымга басып алган учуру азырынча эч ким сүрмө топко кошула албайт. Анткени булар тигерек чийинин ичинде. Мына Ерсултан аянттан сыртка чыкты. Жана бирок азырынча тайгазанды көздөй жөнөй алган жок. Себеби Айбек Айкенов ошол замат ага каршы чыгып ушул улакты такымдан кошо жууп кеткенге аракет кылган эле. Бирок ал алмашууга кетти. Ерсултан өнөктөшүнө улакты өткөрүп бергенге аракет кылып атат. Кимге өрөт болду экен? Жок, эч кимге өргөнгө мүмкүнчүлүк азырынча боло элек. Эми жөнөсө болот. Ерсултан тайгазанды көздөй жөнөдү. Анын жанында жок. Анын жанында коргоочу бир оюнчу мына Мурат Бешебаев бирөөсүн тоскону менен ал жакта бир эмес 2 атаандаш коргонууга чыгып кетти дагы. Экинчисинен ошентип кутулуп чыкканга Ерсултан Айдаркан уулунда мүмкүнчүлүк болгон жок. Ошентип сүрмө топтун арасында улак калды. Өнөктөшүнө эртерээк өткөрүп бериши керек, анткени такымда көбүрөөк убакыт басып жүрүү өтө кыйын. Дагы деле улакты өзүндө алып жүрөт. Бир топ абал кыйындай баштады Ерсултан үчүн. Такымда дагы канча убакыт алып жүрө алат болду экен. Мындай жүрө бере турган болсо бир аздан кийин
бир аздан кийин ал албетте атаандашын алдырып ийиши мүмкүн эле, бирок улакты аянттын сыртына чыккандан кийин жерге таштап кетти. Ошол келечек деме кечөөкү Төш булактагы кечөөкү беттеште келечекке 0-8 утулуп калгандан кийин бүгүн демек өзүнө болгон ишенимди толук алып келе албай жатат. Бирок Төш булак ушул чейрек финалда өтө сапаттуу ойунду жүргүзгөн эле. Анткени Көкжалды 5-1 менен утуп кеткен. Азыр болсо мына жекеме-жекеде Акыл Сагынбеков ал арча. Ак жолдон улакка жетейин деди, бирок ала алган жок. Азыр эми кимиси кандай болот? Акыл Сагынбеков мына ишенимдүү позицияны ээледи. Ага каршы Айбек Айкеновду минген аты Спартак. Бирок ал учурда Акыл улакты жерден эңип кетти, такымга басты. Жакынкы тайгазанды көздөй жөнөшү керек. Мына тоскоолдук кылган эч ким жок. Такымдан чыгарганга жетиши улакты. Жок, такымдан чыгарууунун кажети жок. Анткени чыгарды дегенче атаандаштар улакты эңип кетет, алып кетет. Ошондуктан бир сыйра бурулуп чыгып туруп кош такым менен ийгилик жаратып кетишти. Эсеп 3-0. Жана бул салым ошентип ишке ашты. Жекеме-жекедеги Акыл Сагынбеков 3-чү улактын автору болуп калды. Кечөө дагы бир да ирет улак сала алган эмес. Мына ушул Төш булак бүгүн дагы азырынча ошондой көрүнүшкө алар туш келип атат. Кечөө жада калса келечектин оюнчулары мүмкүнчүлүк деле түзүп беришкен Төш булакка. Эми ушул жарым финалда ойноп атканда жок дегенде бир улак салып алышсын деп эч ким тоскоолдук кылбай турган учурда Тайгазанга эч ким тоскоолдук кылбай турган учурда салып кете албай калды эле. Андыктан Төш булактын азыркы абалын түшүнсө болот. Жөн эле мүмкүнчүлүк берген учурда сала албаган команда албетте атаандаштар ар тарабынан келип ушинтип каршылык көрсөтүп аткан учурда ийгилик жаратуу албетте андан да кыйын. Бирок эми Ак жол менен Келечек командасынын ортосунда албетте айырма бар. Келечек деген эки команда бар болчу. Бирөөсү Келечек Сусамыр, бирөөсү Келечек Бишкек. Жана азыр болсо калысы жекеме-жекени буйурду. Бул ирет ортоңку бөлүктө аракет кылышты. Жекеме-жекеге болобуз. Азыр ортодогу башкы калыс ортого таштатып атышат. Кана ортого алып барып бериш керек. Азамат Шабданбеков БТС менен ортого кое турган болсо азыр Ак жол командасынан Эки оюнчу ортодо Ерсултан Айдаркан уулу Ак чыкты. жолдун 6-номердеги оюнчусу Айдаркан уулу Ерсултанга каршы Ерсултан менен 6-номердеги Ерсултанга каршы Мирлан Ырсалиев чыккан. Мирлан Каракушту минип жүрөт. Бирок Ерсултан ийгиликтүү, ишенимдүү мына сол такымга басып атат. Акырындап Тайгазанды көздөй мына көз жүгүрттү дагы. Эми жөнөсө болот. Сол жагынан өтүү керек. Сол жагынан өткөнчү коргоочулар тоскоолдук кылышы керек эле. Мына коргоочулар атаандаштардын жолун тосуп чыкты, бирок баары бир азырынча топтон суурулуп чыкканга мүмкүнчүлүк боло койгон жок. Охо. Эки чабандестин аттарынын башы эки тарапты карап турган учурда улакты тартып кеткенге аракет кылышты эле, бирок улак кайсыл бир оюнчуга өтүп кетпестен тескерисинче бул жерде ушул чабандестер аттар баштарын буруп кайрадан бири-бирине жакындаганга аргасыз болгон. Азыр болсо улак Кененбай Өмүралиевди. Кененбай Өмүралиев Тайгазанда ары бери айлангандан албетте эч кандай тартынбайт. Ай келген экен. Улак кырында Тайгазандын жана дээрлик түшкөн улак түшпөй калды. Анткени бул жерде Марат Автандил уулу өзүнүн өтө мыкты коргоочулугун көрсөттү. Коргоочу деген да ушундай болушу керек. Бул футбол тили менен айтканда сейф жазат деп айтсак болот. Ушунчалык бир 100% мүмкүнчүлүктү жокко чыгарып кетти. Жана азыр
сүрмө топтун арасынан улакты көтөрүп кетүү Төш Булак командасына буюрду эле. Күү менен барган эки чабандес улак менен кошо аянттын сыртына өтүп кетишти. Бүгүн мына Көкбөрүдөн сырткары ат оюндары да орун алат. Ат чабыш, жорго салыш, кунан чабыш. Ошондой эле аларга дагы өзүнчө акчалай байгелер коюлган. Көкбөрүдө биринчи орун 350 миң, экинчи орун 200 миң, үчүнчү орун 100 миң, төртүнчү орун 50 миң. Бул Бишкек шаарынын мэриясы тарабынан уюштурулуп атат. Ошондой эле Бишкектин спорт комитети, Бишкек шаарынын ошолордун чогуу демек ишке ашырып жаткан иш-чарасы. Биз ушул Бишкек мэриясына, Бишкектин ушул спорт комитетине ыраазычылык билдирсек болот. Буга чейин расмий жыл сайын 4 гана ири турнир өтүп келсе, быйылдан баштап эми жыл сайын 4 турнир. Эгерде көчмөндөр оюндарын кошсок, анда 5 турнир болот. Бирок бул ирет эми көчмөндөр оюндары Кыргызстанда болбойт. Андыктан жок дегенде 4 ири ушундай турнир Кыргызстанда орун алып турмакчы. Азыр болсо жекеме-жекеден Айбек Айкенов улакты эңип кетти. Азырынча такымга баса элек. Жок, бул жерде тескерисинче азыр улакты Акыл Сагынбеков аларча менен такымга басып алды дагы. Жок, Тайгазанга жакындаткан жок. Азыр бир эмес 2 атаандашты Расул Ажагараев Лебедир менен Тайгазандан сүрүп алсап салды. Кайрадан экинчиден менен болгон чабуул ал дагы азырынча ийгилик жаратпай жатат. Улакты Тайгазанга салуу эмес, азыр өзүндө сактап калуу бир топ кыйын болууда. Ошентсе дагы дымагы күчтүү чабандес улакты өзүндө алып жүрөт. Эң башкысы такымдан чыгарбай туруш керек. Такымдан чыгарды дегенче азыр Акыл Сагынбековдикин улак чыгарды дегенче атаандаштар алып кетиш ыктымал. Кимге өткөрүп берди? Акыл болсо мына ал алмашууга кетти. Жана сүрмө топ акырындап аут жакты көздөй бара жатат. Эсеп 0-3. Эми Төш Булак командасына кыйын эле болот го дейм. Бүгүнкү беттеште жеңишке жетүү. Алар жолдуу эле болуп кетип ийгилик жаратып кетпесе. Азыр ал учурда мына ошентип Бакыт Жунушалиев Герташ менен Жунушалиев аттын башын кайрадан бурду. Бир айланып чыгып туруп, жок, топтон сурулуп кете алган жок. Мына эми гана мүмкүнчүлүк бар. Бакыттын эки тарабынан 2 атаандаш жабышты. Талайбек Байсуек уулу оң тарабынан мына ал азыр ат үстүндө Бакыт менен ошентип улак тартышып бара жаткан кезектеги аут абалы жаралды. Биринчи улакты Мурат Бейшебаев салган, экинчисин Талайбек Байсулбек уулу, ал Бейшеев менен биргеликте кош такым менен ийгилик жаратты эле. Андан соң үчүнчү улакты мына экинчи таймда Акыл Сагынбеков ишке ашырды. Төртүнчү улакты эле түшмөк Тайгазанга. Бирок аны менен ошол Төш Булак оюнчусу макул болгон жок дагы. Тайгазандын кырына жеткен учурда кайрадан улакты сууруп кеткен. Кезектеги жекеме-жеке. Кайрадан эле мына Эрсултан Айдаркан уулу Золотой бүгүн өтө жакшы оюнду өткөрүп атат. Ушул Золотойду минген Эрсултан дагы жекеме-жекенин бир нече ушул ишке ашышында ал улакты эңип кетип атты. Дээрлик бир 90% көрсөткүч деп айтсак болот. Эгерде бир 5 жолу жекеме-жеке түшкөн болсо, ошонун 4-өсүндө ал ийгиликтүү болуп кетти. Эрсултан өнөктөшүнө улакты берди. Азыр болсо Тойчубек Коргонбаев тору менен Тойчубек болсо ортолук бөлүктө турат. Тайгазанга баруунун азыр эч кандай мааниси жок. Себеби ошол жерде Тайгазан жакты өтө жакшы коргоп турат Төш Булактын оюнчулары. Улакты эрдин кашына алам деген ою бар. Охо! Жана ыргытып кетет го дейм. Ой азамат!
ошентип Тойчубек Коргонбаев чыныгы бир чабуулчунун, идеалдуу чабуулчунун ыкмасын аткарды. Ат барып, ат да өтө жакшы мындай Тайгазанга жакындап берди. Ал Тору деген аргымактын жүрөт. Тору ушул Тайгазандын жанынан кыйгап өтүп бара жаткан учурда ошентип улак менен кошо Тайгазанга бир түшүп чыкты дагы. Ак жол командасы ошентип 4-0 менен алга озуп чыкты. Бул болгон экинчи тайм. Алдыда дагы бир 20 мүнөттүк бар. Экинчи тайм азыр ортолуп калды. Биринчи 20 мүнөттүктөгү рекордун азыр Ак жол командасы кайталады. Биринчи таймда анткени алар 2 ирет улак салып кеткен эле. Бак келди Чолпонбаев. Зайчик менен бара жатат. Ат токтоп берсе эле ийгилик жаралмак. Абайлаш керек. Өтө кооптуу абал жаралды. Себеби ыргытам деп жаткан учурда ошол жерде азыр ким экенин аныктай албай алдым. Төш булактын оюнчусу. Улакты жөн гана тартып алганга аракет кылбастан, улакты бери тартып туруп, кайра ары түртүп атат. Мындай учурда Чавандес тең салмагын жоготуп, аттан кулап кетиши ыктымал. Бирок ат жалында чоңойгон Бак келди Чолпонбаев. Зайчиктин үстүнөн албетте түшүп калган жок, бирок улакты таштап ийди. 15-ci minuta. Экинчи бөлүмдүн 15-ci минутасы эсеп. Мына жыйынтыгында ошентип эсеп 5-0-гө айланбай калды. Кезектеги жекеме-жеке. Төш булактын коргонуусу жакшы экен. Чындыгында кечөө бирок ошол келечекке каршы оюнда алардын коргонуусу идеалдуу болбой калды. Азыр болсо жекеме-жекеден Акыл Сагынбеков улакты жерден эңделе. Жерде калып калды. Азырынча улак жерге көтөрүлбөй жаткан болсо, мына Марс бак берди уулу тараптан. Ой, абайлаш керек. Ат улак Тайгазанга түшкөн жок эле. Азыр мына түштү. Ошентип эсеп мына эми 5-0-гө айланып кетти. Ким экенин азыр аныктайбыз. Бул улактын автору. Бул улактын автору демек Бакыт Майрамбек уулу. 12-чи номердеги оюнчу. Эсеп 5-0. Алгачкы чабуул ийгилик жаратпай калып, улак Тайгазанга түшпөстөн тескерисинче Чавандес өзү жерге түшүп калган учурда кайрадан эңип барып туруп, жакын турган Тайгазанга улакты салып кетишти. Эми беттештеги интрига деле дээрлик жоголуп калды десек болот, бирок жеңүүчү ким деген суроого жооп алсак дагы канча ирет улак Тайгазанга түшөт? Мына ушул суроо ачык бойдон тура бермекчи. Акыркы финалдык ышкырыкка чейин улак аттардын туягынын астында калды. Эч ким батынып улакты эңгенге аракет кыла элек. Азырынча гана ким ушул жерден дымактуу болуп улакты жерден көтөрүп кетет болду экен. Улактын салмагы бул 35 килодон жеңил эмес, андан оорураак, андан сырткары атаандаштар тоскоолдук кылып жаткан учурда аттардын туяктарынын арасынан бул жерде эңкейгенге деле мүмкүнчүлүк жок. Абайлаш керек. Жок, ышкырык жаңырды, демек жекеме-жеке болот. Улак жерде турган учурда атайын белгиленген мүнөт бар. Ал учурда, ал мезгилде албетте улак жерден көтөрүлбөсө, анда жекеме-жекеге буйрук берилет. Азамат Шабданбеков улакты ортолук бөлүккө таштап бермекчи. Бул жакта Тойчубек Коргонбаев чыкты. Жок, Уланбек чыкты. Уланбек Асанбеков Төш булактан, ал эми Акыл Сагынбеков Ак жол командасынан чыкты. Акыл жекеме-жекеде жакшы ойноп атат. Ушул 3-чү улакты Тайгазанга салган мезгилде ал жекеме-жекеден улакты көтөрүп барып туруп, ошол күү менен биринчи дем менен барып ийгилик жаратып кеткен. Азыр дагы мына Акыл улакты жерден жаңы эле көтөрдү эле. Ал учурда тескерисинче Уланбек Асанбеков атаандаштан улакты тартып кеткен. Аут. Кайрадан жекеме-жеке болот.
Албетте динамикалуу беттешти биз көрүп аткан жокпуз. Сүрүлүп чыгып калганы чатак болду. Бул эми 3-орун үчүн болгон беттеш. Анткени алтын байгеге ат салышканга жарым финалда буларда мына мүмкүнчүлүк болбой калды. Ошондуктан 3-орун үчүн болгон беттеш менен албетте алтын байге үчүн болгон таймаштын ортосунда айырма болот. Эмоционалдык жактан, психологиялык жактан жана ошол учурда албетте оюнчулардын, командалардын деңгээли жагынан деле баары бир айырма болот. Уткан командалар финалга чыгат. Ансыз деле мына эсеп 5-0 айланып кеткенден кийин Төш Булактын оюнчулары бир аз деми сууп калды. 3-орунду алуу мүмкүнчүлүгүнө алар кол жууп калды окшойт деп ойлоп атышат. Бирок аягына чейин албетте аракет кылыш керек. Алгаш жок дегенде 1 упай салып алыш керек, 1 упай алыш керек. Жекеме-жекеде азыр мына Айбек Айкенов Төш Булактан Акыркы секундалар ал учурда экинчи тайм деле соңуна жакындап калыптыр. Айбек Айкенов Булакты эңип кете албайт. Анткени экинчи тайм соңуна чыкты. Эсеп 5-0. Ак жол командасы биринчи таймда 2 улак салган болсо, экинчисинде 3 улак салды. Мындай дем менен кетсе, 3-чү таймда 4 улак салып кетет. Аны болсо сиздер менен чогуу 3-чү таймда көрөбүз. Азыр болсо бир нече мүнөттүк тыныгуу орун алмакчы. Урматтуу көпөр сүйүүчүлөрү, Төш Булак жана Ак жол командасынын ортосундагы 3-чү тайм башталды. Жана эсеп сандары 5-0, андыктан Төш Булак командасы бүгүнкү беттеште жеңишке жетүү өтө кыйын болуп калды деп айтсак болот. Ак жол биринчи таймда 2 ирет, 3-чү таймда 3 ирет улак салып кетти. Жана ар бир улакты ар кайсы башка чабандестер салды. Бир дагы чабандес азырынча дубль жасай элек, 2 ирет сала элек. Мүмкүн азыр 3-чү таймда биз дал ушундай көрүнүшкө күбө болобуз. Азыр болсо сүрмө топ Булакты жерден эңип кеткенге мүмкүнчүлүк ала албай жатат. Ак жол командасы думага күчтүү экенин далилдеди. Алар тандабалуу оюндарынан баштап, андан соң чейрек финал, жарым финалда ийгилик жаратты. Жарым финалда ансыз деле алар ошол упай жагынан артта келе жатып камбек жасап кетишти. Кайрадан абалды оңдоп кетишти. Утулуп бара жаткан команда үчүн көпөрүдө эсепти кыскартып, андан кийин алдыга озуп чыгып ийгиликке жетүү өтө кыйын. Командалык оюн болгондуктан ушул коргонууга эсеп жагынан алдыга чыгып алган команда өтө көбүрөөк басым жасайт. Ошого карабастан Ак жол ошол Бишкек менен болгон беттеште четинди менен болгон беттеште тескерисинче алар утулуп калган. Ак жол чейрек финалда Бишкекти 7-3 жекеме-жеке. Азыр негизинен Төш Булактын аттары бир аз чарчаңкы көрүнүп атат. Чабандестери дагы бир аз чарча түшкөнбү? Аттары чындыгында мына ушул Төш Булактын аттары Ак жолдун аргымактарына татыктуу бир каршылыкты көрсөтө албай жаткан учур эле. Азыр болсо жекеме-жекеден Төш Булактын оюнчусу ийгиликтүү болуп кетти. Талантбек уулу тынчтык жана ал улакты эңип алганы менен тайгазанды көзү азырынча жөнөгөнгө мүмкүнчүлүк жок. Мына эми гана аттын башын бурду, бирок бурган учурда Эрсултан Айдаркан уулу тоскоолдук кылып атып, жыйынтыгында улак жерге түшүп калды. Кана жок. Улакты эңип кетүүгө Сүйүтбек Орозбаевда мүмкүнчүлүк болбой калды эле. Кийинки дем менен азыр болсо Баккелди Чолпонбаев, Баккелди өздөрүнүн тайгазанында жүрөт. Бул тайгазанга салбайт алар. Карама каршы тарапты көздөй жөнөш керек. Мына жебедей сызып жөнөдү Баккелди. Зайчик менен жана Зайчик албетте күлүк ат. Эгерде топтон сурулуп чыкса, ылдамдык менен эч кимге жеткирбей деле калмак. Бирок
Әлбетте атандаштын аттары дагы күлүк болуп чыкты дагы. Тоскоолдук кылганга жетишкен. Улакты азырынча такымдан чыгарууга негиз жок. Себеби ушул жерде Төш булак оюнчулары тоскоолдук жасап жаткан учуру. Бир эмес, эки чабандес ал жерде. Тайгазандын жолунан чыгып, жада алса үчөөсү мына тоскоолдук жаратып атат. Сүрүп олтуруп кош такым менен азыр эки тарабынан сүрүп тескерисинче өтө ыңгайлуу учурду жаратып берди дагы. Ошол жерден Баккелди эми ал 6-чы упайды алып келди. Баккелди буга чейин улак сала элек болчу. Кош такым албетте Баккелдиге жардамга келди, бирок ошентсе дагы бул салымды биз Баккелдинин эсебине жазсак болот. Ошентип эсеп эми 6-0 эми чындап 3-орун үчүн болгон беттеште жеңүүчү ким болору аныкталды деп айтсак болот. Бирок алдыда жок эле дегенде бир 19-18 минуттай убакыт бар. 20 мүнөттөн 3 тайм ойнолот. Мына көкбөрү оюн талаасында эки командадан тең 4төн чабандес, андан сырткары албетте алмашууга чыга турган оюнчулар бар. Керек учурда алар алмашуучу жайдан алмашып турат. Жана ошондой эле мына азыркы Тайгазандар ашып кетсе мына 2 жыл болуп калды. Ушул жаңы Тайгазандар курулгандан буга чейин Тайгазанда кадимкидей эле дөңгөлөктөр каптал жагына чапталып турчу дагы. Ошол буга караганда кичинекейирээк, жапызыраак Тайгазанга алар улакты салышчу. Ал учурда Тайгазанды секирип өтүп кеткен аргымактарды көрчүбүз. Азыр болсо мына бул чоң Тайгазандан антип өтүү оңойго турбайт. Улак аянтан сыртка чыгып кеткен, андыктан жекеме-жеке орун алат. Ошол Төш булак командасынын Тайгазанына жакын жерде. Азыр болсо Акыл Сагынбеков чыкты Ак жол командасынан. Ал эми Төш булактан Уланбек Асанбеков, Тайтор менен Уланбек, ал эми Аларча менен Акыл, Шашпай эң алса болот. Анткени аттан түшүп калган учурда мына ушундай мүмкүнчүлүк болот. Жок эле дегенде бир 3 секунд, 4 секундасын жоготуп алды дагы. Ошол мүмкүнчүлүктөн Акыл пайдаланып кетти. Эми жөнөдү. Тоскоолдук кылган эч ким жок. Азыр эми Аларча ылдамдык көрсөтүп берсе, жолунан башка алмашуудагы оюнчу жолдон тосуп чыкты дагы ийгилик жаратып кетти. Коргоочулар, Төш булактын оюнчулары абалды жөнгө салганга жетишти. Антпесе бул жерде дагы бир салымды биз көрүп калышыбыз ыктымал болчу. Арка. Машина чарбалы ким? Акылбек. Асылбек. Азыр кезектеги жекеме-жеке. Азыр болсо мына Ак жол командасынан Ерсултан Айдаркан уулу чыккан. Золотой менен Ерсултан азырынча улакка жакындаган жок. Ага каршы Төш булактын оюнчусу Мирлан Рысалиев, ал Каракуш менен. Каракуш жана Золотойдун тирешин көрөбүзбү десек, жок, азырынча аттар бири-бирине ошентип бири-бирине алар каршылык көрсөтпөстөн жөн гана ошол Ерсултандын артына өтүп алды Мирлан Рысалиев. Анткени аттардын тирешүүсүндө анын аргымагы татыктуу каршылык көрсөтө албай каларын сезип калган. Андыктан ишенимдүү мына улакты жерден эңип туруп такымга басып алды. Жекеме-жекеде азыр аттар эле эмес, ошол эле учурда чабандестер дагы өтө мыкты жедеп көнгөн. Булар болуп көрбөгөндө көп машыгууларды өткөрөт. Кайсыл учурда улакты эңүү
мүмкүн экенин ушундай бир интуициялык жактан дагы сезген деңгээлге чейин булар чыгып келишкен. Азыр болсо кезектеги чабуул ушул Ак жол командасы тараптан болуп атат жана кош такым менен улакты түртүп аткан бул мына Таалайбек Байсуубек уулу. Бирок Таалайбек Байсуубек уулу бул ирет дубль жасай алган жок. Экинчи улакты Таалайбек салган болчу. Жакшы болуптур. Бул жака эле өтүп алсаңар жакшы болот. Көрбөкпү. Мишамда өтпөсүн аны. Азыр ой. Ал учурда бир чабандес жыгылды, бирок камерадан сиздерге көрмөйт болуш керек. Төш булактын оюнчусу. Анын ордуна башка чабандес кошулуп кетти. Бакыт Жунушалиев ошентип артта калган. Эсеп санын ачабы өз командасынын. Буга чейинки 2 таймда бир да жолу улакты сала алышкан эмес. Жок, бул ирет дагы мүмкүнчүлүк берген жок Ак жол командасы. Эсеп болсо мына 6-6. Ой, 6-0 эсеп саны, андыктан жарым финалда да бир да улак сала албаган Төш булак мына бул ирет дагы ийгилик жарата албай жатат. Кана Тайгазанды көздөй аттын башын бурганга таптакыр көк кийимчендер мүмкүнчүлүк бербей койду. Эми жөнөсө болот. Мына эми жөнөдү, тоскоолдук кылбай эле койбойбу, жок дегенде бир улак сала алыштыңдар. Бирок жоо аяган жаралуу деп коет. Бул кыргыздын бул сөзү жөн жерден чыккан эмес. Атаандашка мүмкүнчүлүк берип отуруп, жеңишти алдыруу ийбеш керек деген дагы сөз бар. Ой Азамат. Жок, түшпөй калды. Тайгазандын кырына тийип туруп андан ары ийгилик жаралган жок. Эми болсо биз Ак жолдун демек жообун күтөбүз. Кененбай Өмүралиев көк деген аргымак менен ишенимдүү бара жаткан эле, бирок 3 атаандаштын курчоосунда калды. Аттар дагы азыр чындап эс алып атат деп айтсак болот. Мына ушул чер жазып дегенди ушинтип түртүшүп, сүзүшүп, ары бери жебедей сызып, аргымактар мына ошондон алар өзүнө келет. Ошол эле учурда чабандестер дагы ырахат алып атат бул беттештен. Мейли, бирөөсү утат, бирөөсү утулат, бирок оюндун кызыктуулугу андан албетте кызыктуулугу начарлап калбайт. Аба ырайы дагы бүгүн өтө жакшы болуп берди. Көнүктө төккөн жамгыр, асмандын көзү ачылбай жаткан, азыр мына экөөлөп кош такым менен кезектеги ийгиликти жаратты. Бул упайды биз Кененбай Өмүралиевдин пайдасына жазалы 7-чи улакты салды. Ошондо дагы деле Ак жол командасында 2 ирет улакты Тайгазанга салган чабандес жок. Албетте кош такым менен жардам бергендер болду, бирок ошентсе дагы эң негизгиси ар бир улак ар кайсыл чабандеске жазылууда. Аба ырайы сону мына бир нече күнгө созулган ушул жамгырлуу күндөр артта калды. Финал башталган учурда ошентип финал башталган мезгилде тагыраак финалдык оюндар 3-чү орун үчүн, алтын байге үчүн жана ошондой ат чабыштар орун ала турган күнү ачылып берди. Азыр бул бештен кийин кунан чабыш, жорго салыш жана ат чабыш боюнча белдештер өтөт. Андан соң финалдык таймаш, анда четинди менен келечек Бишкек командалары алтын байге үчүн ат салышат. Азыр болсо Расул Ажыгараевди Ажыгараевга өнөктөштөрү жардамга бара албай калды. Атаандаштар экөөсү эки тараптан жолугуп туруп ошентип кысып барды дагы. Аянттан сыртка чыгарып салды улак менен кошо. Кезектеги жеке-жеке. Улак ортодо. Төш булак командасынан Айбек Айкенов. Айбек Айкенов Спартак менен ортого чыкты. Жана Спартак атаандашынын аргымагына каршы тура албай калды. Ушул ат менен ат тирешкенде ийгилик жарата албай кала турган болсо, ошондо атаандашынын артын өтүп алат улак. Мына карасаңыздар, чабандес азыр арт жагында. Себеби арт жагында турган учурда улакты эңип кетүү дээрлик мүмкүн эмес. Себеби кайсыл учурда акырын артынан келип түртүү эрин
байкай албайт ушул улак тегип аткан оюнчу, андыктан улак тегингенге аракет кылбайт. Жалаң каптал жака өткөн учурда гана ийгилик жаратса болот. Азыр болсо мына Ерсултан Айдаркан уулу атаандашынын капталга өтүшүн күтүп атат. Эми эңсе болот. Азыр каптал жакта мындай учурда өтө жакшы мүмкүнчүлүк бар, бирок бул ирет улакты кармаган мезгилде аттын туягы басып калган эле. Айбек Айкенов улактын шыйрагынан кармаганга жетишти. Жерден көтөргөн учурда экөө тең такымга баскан атат. Кимиси такымга басат, эч кимиси баспай туруп ошентип тегерек чийинен чыгып кетти эле. Сүрмө топ. Азыр болсо Ак жол командасы ошентип ийгиликтүү болуп кетти. Ерсултан улак менен бара жатат жана аны аягына чейин жеткире алабы? Андай эмес. Ат үстүндө улак тартыш орун алып кетти. Улак аутка чыкты, жерге түштү. Андыктан ар бир секунданын өткөнү албетте Ак жол командасы үчүн пайда. Азыр болсо ушул Төшбулак шашышы керек, бирок шашканга деле болбой калды дейм. Эми 7-0 деген эсеп бул албетте оңой эсеп эмес. Кече 0-8ге утулган Төшбулак келечекке бүгүн 0-7ге утулуп атат. 3-чү тайм бул формалдуу эле бир көрүнүш болуп калды. Бирок күйөрмандар дагы канча улакты тайгазандан көрөт болду экен, мына ушул суроо азырынча ачык бойдон. Улак мына ортого ташталды. Кайрадан эле Ерсултан чыкты Золотой менен Ак жол командасынан. Жана азыр Золотой атаандашынын атын сүрүп чыкканга жетишип атат. Айбек Айкенов менен биз мына ушул Ерсултандын кезектеги эрөөлүн көрүп атабыз. Золотой менен Спартактын кезектеги эрөөлүн көрүп атабыз. Атаандаш артта, мына артта турган учурда эңпет мүмкүн эмес. Андыктан эми бир секундалык мүмкүнчүлүк болсо ошол замат ийгилик жаратып кетти. Карама каршы тарапты көздөй жөнөш керек. Өнөктөшүн өткөрүп берди. Көз ачып жумганча өткөрүп берди эле. Ошентип аттан түшүп калды. Жарат алып калды. Дубалды сүзүп алды окшойт. Башы менен дубалды сүзүп алган экен. Дарыгерлердин көмөгүнө муктаж го дейм. Баш кийими түшүп калды. Мына ушул булардын кийимдери тууралуу деле сөз кылсак болот. Баш кийим булардыкы бир топ жакшы. Андыктан мен оюмча ушул дубалга башы менен сүзүлүп аткан учурда баш кийими жерге түшүп калган окшойт. Андан кийин жылаңач башы менен ал жака урунду. Негизинен тез жардам унаасы бул жакта турат. Дарыгерлер бар. Эгерде жардам керек болсо ошол замат дарыгерлер өзүнүн көмөгүн ал жерде көрсөтөт. Улак ортодо. Улак ортодо. Ал эми кайрадан эле Ерсултан Айдаркан уулу ортого чыкты. Бул Ак жол командасынын жекеме-жекедеги негизги оюнчусу. Ага каршы Айбек Айкенов. Спартак менен Айбек Айкенов улакты эңип кеткенге бир рет бел байлады. Жыйынтыгында позициясын жоготуп коеюн деген, ошентсе дагы мына бул ирет Айбек Айкенов эңип кетмек. Аттын туягы улакты басып калды. Ерсултан болсо акырында позициясын жакшыртканга аракет кылып атат. Азыркы чабандестер жедеп көнгөн, алар улакты оң тарабынан дагы, сол тарабынан дагы эч кандай маселесиз эңип кетет. Ошондуктан кайсыл жагына мүмкүнчүлүк түзүлсө, ошол жактан улакты эңип кеткенге аларда мүмкүнчүлүк бар. Бирок негизинен Айбек Айкенов көбүнчөсү оң жагынан эңет. Жан гана көтөрүп баштаган учурда бул жерде Ерсултан кол салды эле. Андыктан улакты көтөрбөсөн кайрадан жерге таштап койду Айбек Айкенов. Тегерек чийинен так ортосунда туруш керек улак. Акыл Сагынбеков бул дагы жекеме-жекенин оюнчусу. Ушул Ерсултан менен Акыл экөөсү Ак жол командасында ортодо ойнойт. Акылды минген аргымага аларча. Азыр минген аттар алмашып кеткен окшойт. Акыл атаандашын таптакыр жакындаткан жок. Себеби Ак жол
Жетбулак ыргытып Мырзабек Амангелди уулу мына Төшбулактан чыккан. Мырзабек бул команда капитаны. Минген аргымагы момент. Орындалып көңүлү жайында. Мырзабек болсо абайлаш керек. Улакты еңип жаткан жактан тараптан келип ат менен коюп кеткенге эреже уруксат бербейт. Азыр болсо акылдын да чыныгы эңгич экенин ушул жерден байкадыңыздар. Ат жүрүп бара жаткан учурда туп-туура эңкейип барып ошентип шыйрагынан кармап көтөрүп кетти. Эми Төшбулакты Ак Жол командасы кечээ келечек уткандай 8-0 менен ута алат болду экен. Сүрмө топ ылдамдык менен Тайгазанды көздөй жөнөдү. 3 чабандес астыда. Охо, керемет. Өтө керемет жүрүш болду. Акыл Сагынбековдун атына жазалы бул салымды. Ошентип 8-0 келечектин рекордун кайталады. Акыл Сагынбеков ал 3-чү улакты салган, азыр 8-чи улакты салган. Эң кооз чабуулардын бири болду. Себеби кош такым менен ылдамдыкты кошуп туруп салып кетүү өтө чанда кездешет. Ак Жол командасы дал ушундай ийгиликти жаратты. Ушундай ылдамдык менен бара жатып, Тайгазанды эки жагынан айланып өтүп кетти дагы, улак Тайгазанда калды. Акыркы секундалар ал учурда өзүнүн өкүмүн сүрүп аткан экен. 3-чү орундун жеңүүчүсү ким экени албетте белгилүү, себеби 8-0 эсеби. Эми калган учурда Төшбулак жада калса бир ирет да улакты салганга жетишпейт окшойт. Биз эмне дейбиз, Ак Жол командасын жеңиши менен куттуктасак болот. Төшбулак алгачкы бир 2-3 мүнөттө гана активдүү болду. Алгачкы 2-3 мүнөттө үстөмдүк жүргүздү. Андан кийин демилгени толугу менен Ак Жол өз тарабына аударып, аягына чейин үстөмдүгүн көрсөтүп келди. 2-1. Мына ошентип 3-чү тайм соңуна чыкты. 3-чү орун үчүн болгон беттеш соңуна чыкты. Биз эки командага тең ыраазычылык билдиребиз. Бул Бишкек шаарынын 141 жылдыгына арналган Бишкек шаарынын мэринин кубогу. Жана ошол турнирде 3-чү орун Ак Жол командасына буйрду. Ак Жолду байгелүү 3-чү орун менен куттуктайбыз. Ал эми Төшбулак командасына кийинки турнирде 9 майдагы турнирде жеңиш күнүнө арналып турган беттеште ийгилик каалайбыз дагы. Азыр ат чабыш оюндары болмокчу. Кунан чабыш, жорго салыш жана ат чабыш, чоң ат чабыш. Андан соң финалдык оюн орун алат. Четинди менен келечек Бишкек командасынын ортосунда. Ошол оюндардан жолукканча коштошуп туралы. Кызматыңыздарда болсо мен Эркин Абдуллаев болуп атам.